бирөөнүн жеке жашоосу менен бирөөнүн эч кандай иши болбош керек деп ойлойм да. Бизде кадимкидей эле мына бала менен кичинекей кезинен баштап эле ушундай ата бала болуп эле жакшынакай эле катташып, эч кандай мындай ортобузда жаман нерсе жок да, Кудай сактасын. Мен атама окшош турган негизи мүнөз, ошол характер баскан турганыбыз, атам болсо окшош. Анан баламдын дагы ушул өзүнүн жакшынакай ойлору да бар. Ага мен ата болгондон кийин мен милдеттүүмүн, сөзсүз түрдө ыргайм десе ыр жагына өзүм продюсер болуп жардам бергенге да даярмын да. Ошондуктан буну жакшылап сакташ үчүн биз сөзсүз түрдө кадимки эле мына оруло турган эмне деп коет эле мына тамак ашты, орой турган, ушу менен эле кадимкидей эле ушул культты оройбуз. Апам азыр айтып берет, мен ыйлап эле жүрчү элем дейт, баягы айылдачы. Узун эле таякты алып, жана патек көлөштөр болот, ошондон алып туруп эле кайчын үчүн кесип туруп эле ошол таякка жармаштырып, скотчтоп туруп эле. Тиземми бүгүп, ийип, тазим этип ушунчалык ыраазычылыгымды билдирем. Саламатсыздар, урматтуу Говори ТВ маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, Ободо лайфхак шоу программасы. Ал эми кызматта мен Гүлназ Мединова. Бүгүн бизде өзгөчө маек болмокчу. Студиябызда чакырылган сыйлуу конокторубуз бар. Алар ким деп турсаңыздар, маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, теле алып баруучу Байыш Момунов жана анын уулу Байел. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Бүгүн бизге мына эксклюзивдүү маек курганыбызга келип калдыңыздар. Ата бала ичишип каяктан келатасыздар? Ата бала ичишип, ушул баланы көз кичине маектешип көптөн жолугуп экен. Мен кече жакында эле Анталияга барып келдим. Бир жума эсин алып ошо келгенден бери балама жолугуп экен да. Анан сагынышып бир кезде ошол жолугуп анча-мынча баягы жумуштарды бүтүрүп жүргөн учур болчу. Анан баламды жаныма алып жүрөм, бир жолу чогулуп келели деп келгенмин. Өзүм келаткам негизи интервьюга. Анан баламды эмнегедир ушу жаныма алгым келди да. Байел, чогулуп келчү. кандайсың? Иштериң кандай? Каникул кандай өтүп атат? Атаңды сагынып калган экенсиң Анталияга барып келгиче. Каникул жакшы болот, акырындан ошол атабым алып болот. Ошол Анталияга барып келгенден бери жолугушуп элек. Анан бүгүн ичте сүрдөп атат ошентип болот. Түшүнүктүү, жакшы болот. Айтсаңыз Байыш байке, мынакей коомчулукта дайыма эле талкууланып келет да. Негизи эле өнөр адамы болгондон кийин албетте сөз ээрчийт, ар кандай пикирлер айтылат. Анан бүгүн ошол пикирлерге дагы чек коюла турган учур болуп турат да. Мынакей баласы менен карым катнашта болбой калган учурлар болот деп айтасыздар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Байыш мырза өзүнүн уулу Байел менен бүгүн бизге маек курган келди. Буга кандай жооп айтасыз? Албетте мындай да. Баягы элдин оозунда элеп жок деп коет го. Элдер баягы билип билбей эле көп нерсени айта беришет да. Ошондуктан ошол мен анын негизинде деле эмес, негизи эле бул жашоодо мен баягы позитив болгону жакшы көрөмүн. Анан бир Алла таала билсе болот да. Анан баягы жаман нерселерди, негативдер анча-мынча үйдө бош отурган адамдар эле жаза бербесе, мен аларга айтарым, ушул эч кандай бизде мисалы турмушта эме арган нерсе болуп кетиши мүмкүн. Бирөөнүн жеке жашоосу менен бирөөнүн эч кандай иши болбош керек деп ойлойм да. Бизде кадимкидей эле мына бала менен кичинекей кезинен баштап эле ушундай ата бала болуп эле жакшынакай эле катташып, эч кандай мындай ортобузда жаман нерсе жок да, Кудай сактасын. Баягы билип билбегендер бар экен жаза беришет да. Мына азыр балам бойго жетип, быйыл 9-класска көчүп атат. Баламдын дагы ушул өзүнүн жакшынакай ойлору да бар. Мен ата болгондон кийин мен милдеттүүмүн, сөзсүз түрдө ыргайм десе ыр жагына өзүм продюсер болуп жардам бергенге да даярмын да. Байел менен чогуу да Султан деген балам бар. Султан экөө аябай агайыны болуп ичип жүрөт. Байел балам бир тагындар менен кадимкидей катташат. Буга эч кандай мындай чек жок да. Ошондуктан мен айтарым, бизде баары жакшы буюрса. Баары жакшы. Кудайдын ылабы сенсин, албетте жакшы. Байел, айтсаң, атаң экөөңөрдүн бир окшоштук жагыңар барбы? Кайсыл жериңер окшош жана ошондой эле кызыкчылыктар да бир болуп калат го ата баланын ортосунда. Көп убакытта кандай учурларда балким футбол ойноп дегендей. Деги эле эмнеңер окшош сенин өзүң оюң боюнча? Мен атама окшош турган негизи мүнөз, ошол характер баскан турганыбыз, атам болсо окшош, айтышат көбүнчө сен атаңа окшосуң, тияк деп. Атам болсо окшошом, тияк деп айтып коем ошо. Жакшы. Келечекте ким болууну көздөп атасың? Эр жигит болуп, бой жетип, мынакей мына деп буядан учкан турат экенсиң. Анан кайсыл кесипти аркалайын деген ойлоруң бар алдыда? Алдыда ошол убакыт келе берсе көрөбүз. Негизи пландарда? Планда негизи ошол атамды көрүп, мен дагы атамды тартып тамада болсом же ырчы болсом же ошол кренкей иван тапшырып бүтүп, тончкасы бүтүп. Ошол атамды
Демек, уулуңузга алдыда таяп, сүйөгөнгө даяр экенсиз. Баягы баламды чоңоюп бой жетип калды, Кудайга шүгүр. Эми баягы бала чоңойгон сайын өз кесибин өзү тандаганга аракет кылат экен да. Анан мен болушунча баягы туура жолду тандаганга аракет кылып атам. Эми баягы бала ою менен ар кайсы профессия тандап алышы мүмкүн. Медик болсо келип кетет, туруп спорт жаатына кетиши мүмкүн. Анан чыгармачылык жагына карап турсам, баламда көбүрөөк ушул чыгармачылык жагына түрткү болуп атат да. Анан өзүм 25 жылдан бери сахнада жүрсөм, кантип мен ушул ийне жибине чейин ысык суунун баарын көргөмүн. Анан кантип организмге жардам бербейм. Колумдан келишинче продюсер болуп өзүм көтөрүүгө аракет кылам да. Азырынча биз эми мындай даярдыктарды көрүп атабыз. Мен азыр эле балам ырчы болуп кетет деп айта албаймын. Азыр ушу профессионал ырчылар менен сүйлөшүп атам, вокалисттер менен бир ай сабак өтүп туруп, данныйсын текшерип туруп, эгерде баламдын ар жагында дагы өзүндө бар болсо дээринде, демек анын калганын мен өзүм алып кетишим мүмкүн. Анда эмесе бүгүнкү биздин эфирдин аталышы лайфхак шоу болгондон кийин күнүмдүк бир турмушта жашоону жеңилдетчү ыкмалар көп да. Анан ата бала бүгүн бизге эфирге келип калыптырсыздар. Анан үй бүлөлүк бир атайын буюм тайымдарды ала келгениңиздер байкалып турат. Анда эмесе бүгүн пайдалуу кеңеште кандай ыкма көрсөтүп бересиздер бизге? Албетте эми пайдалуу кеңеште мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле кадимки эле бул телевизордун пульту. Муну көбүнчө биздин жаш балдарыбыз үйдө ойноп атып сындырып коюшу мүмкүн, колунан түшүп бөлүнүп калышы мүмкүн. Же болбосо да кичинекей бала болсо буларын тиштеп үзүп алышы мүмкүн да. Эми баланын ар нерсени билсең болот да. Ошондуктан буну жакшылап сакташ үчүн биз сөзсүз түрдө кадимки эле мына ороло турган эмне деп коет эле мунаны? Тамак ашты, атайын орой турган, салафанчык. Ушу менен эле кадимкидей эле ушул пульту оройбуз. Жакшы болот. Байел жардамдашат сизге азыр анда. Жардамдашат. Балдарыбыз буну талкалап албаш үчүн акырын бияктан баштап ороп баштайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бүгүн эстрада ырчысы, теле алып баруучу Байыш Момунов мырза менен анын уулу Байел мырзадан эксклюзивдүү маек жана ошондой эле күнүмдүк турмушта жашоону жеңилдеткен ыкмалардын бирин көрсөтүп жатышат. Азыр кандай даяр болот? Чогуу калыңыраак кылалы. Ооба. Менин оюмча мына жетет болуш керек. Ооба. Бир урап коелу мейли суроолор боюнча. Кесебиз дагы. Жагына кичине кесип коебуз. Кадимки эле жөнөкөйлүк мабул. Кадимки тамак орогон табаканчык пленка деп коет. Мына ошо көбүнчө өзүңүздөр билесиз, тамак ачып эме болуп кетпеш үчүн. Бузулуп кетпеш үчүн ошо демек бүгүн биздин пайдалуу кеңеш мынакей даяр болду. Сиздер күнүмдүк турмушта үйдө ушундай ыкмалардын бирин колдоносуздарбы? Кандай ыкмаларды көрөсүздөр? Сенчи Байыр ушундайларга кызыгасыңбы? Деги эле ушундай өз колуң менен бир нерсе жасаганга же болбосо ушундай бир атайын көнүгүүлөрдү көрүп дегендей. Жанагы чымыл өлтүгүч бар го. Ооба. Мисалы ошол жанагы эмне деп коюшу керек? Шапалак, шапалак ошол анан узун эле таякталып, жанагы патек көлөштөр болот го. Ошодон алып туруп эле кайчын учун кесип туруп эле ошол таякка жармаштырып скоштоп туруп эле. Өзүнчө бир лайфхак. Ошондой кылса болот экен. Сизчи Байышбек, ушундайларга кызыгасызбы негизи эле күнүмдүк турмушта? Күнүмдүк турмушта эми баягы биз кичинекей кезибизде, бала кезибизде баягы рогатка деп коючу го. Ошондо ойногондой жакшы көрүшөт. Терезелерди чымчыктарды атып, эми бала кезде ардеке кыласың да. Ошондой нерселер көбүрөөк кызыкчу элем. Кадимки эле ошол баягы терек өсөт го. Теректен ошо ачакей эме жыгачты издегенге аракет кыласың да. Ошондо издеп таап, ошону сындырып, ошо момундай кайчынын размеринде кылып, как раз ушундай. Ачакей болсо, анан учларына резина байлап, эми мурда баягындай атайын рогатканын резиналары болчу эле го. Андай жок болуп калган чакта ойлонуш керек да, эмне кылыш керек деп. Спортивный шымдар байкемдики же эчикемдикин алып алчу эле. Алып туруп рогатка устурду. Ким алды, кандай о резина деп издеп жүрөбүз эле. Мынакей Байышбек, жогоруда үй бүлөңүз туурасында маек курдук, албетте балаңыз менен маектештик. Эми кеп кезегин сөздү ошол чыгармачылыгыңызга бурсак, сиз ушул ырчылыктан тышкары маданият тармагында эмгектенесиз. Аны айтсаңыз, ушул министрликтен деги эле өнөр адамына жардамдар берилип атабы учурда?
абдан туура суроо бердиңиз. Эми министрлик жактан албетте бизге жардамдарды акырындык менен көрсөтүп башташты. Мисалы, сиз айткандай, азыркы учурда бизде баягындай наамдар белгилеп атпайбы? Ошо наамдар дагы көбүрөөнү эрте берилип калды. Эми алардын аты жөнүн айтпай эле коеюн. Бу жерде капачылык деле тааныш деле жок. Ошонун баарын биздин министрликте, маданият министрлигинде комиссия деген нерсе бар. Атайын карап, канча жыл стаж менен, канча жылдан бери бул сахнада жүрөт, кандай кызматтарды кылып атат. Ошо карап туруп берсе, мен оюмча бул туура болот деп ойлойм да. Анан эми Кудай буйрса биз деле аракет кылып атабыз, айтып коет го аракетке берекет деп. Өзүң деле аракет кылып турбасаң, бул нерсе болбойт экен. Мага качан берет экен деп отурсаң отура бересиң. Ошондуктан сен өзүңдүн баягы жумушуң менен далилдеп, көрсөтүп дегендей, кандай жактарга баргансың, кандай фестивалдарга катышкансың, ушул 25 жыл ичинде эмнелерди кылдың деген нерселерди отчеттук түрдө биз дагы өзүбүз ушул министрликке өткөрүшүбүз керек. Анан өткөрбөй туруп эле мага эмнеге бербейт деп тарыңганын кереги жок да. Мен деле болушунча өзүмдүн болгон баягы канча жылдан бери эмгектенген чамачылыктагы өзүмдүн жумушумду, отчеттук жумушумду кагаз түрүндө жөнөткөм. Буйрса анын баарын убакыт көрсөтөт. Качан берет, качан бербейт аны айта албайм. Эми буйруган убакыт тургандыр. Бирок ошондой болсо дагы ушул элдин кызматында жүрөбүз. Дагы көп ийгиликтерге жеткенге аракет кылып, көп жакшылыктарды жаратып дегендей. Анан өзүмдүн ушул жеке концертим берейин деп бир кыялданып, 5-6 жылдан бери жүргөн кыялымдагы менин максатым бар да. Ошону орундатыш үчүн мен азыр жаңгырлардын үстүнөн иштей баштадым. Жаңгырлар, жаңы клип дегендей, эми элге жаңы эмгек керек да. Ошондуктан биз азыркы учурда ошол шоу-бизнес жаатында көптөгөн жаңылыктарды киргизбесек, эски менен эле элге концерт коюп, элди мындай көңүлүн көтөрүш кыйын го деп ойлойм. Ошондуктан азыркы учурда менин аракеттерим ошол болуп атат. Буюрса акындар менен, жакшы музыканттар менен иштешип, ошол элдин жүрөгүндөгү табитиндеги жакшы бир музыканы таап, ошол бир жакшы чыгарма жаратсамбы деген ойдо жүрөм да. Азыр бул концерт азайып калды да. Анан деги эле бул жаатта министрлик ушул концерт тармагын көзөмөлдөбү негизи эле концерт жаатында? Ооба, туура. Министрликтер эми азыркы учурда бул концертти андай деле көп көзөмөлдөбөйт. Эми көзөмөлдөгөндө алардан биз жардам сурашыбыз мүмкүн. Ушул ижара канча болот? Мисалы, филармония концерт коесуңбу же спорт сарайына концерт коесуңбу? Ал жерде өздөрүнүн атайын төлөмү болот, акысы болот, ижара, ушул арендасы. Алардын арендасы абдан эле кымбат, чын айтканда. Анын баарын жеке кирчи өзү концерт койсо, өзүнүн чөнтөгүнөн төлөйт. Же болбосо бир демөөрчү табышат да. Анан ошонун негизинде биз маданият министрлигинен эмнени сурашыбыз мүмкүн? Эгерде мен Кыргыз Республикасынын эмгек сіңирген артисти болсом, анда мага кандайдыр бир жеңилдиктер берилиши мүмкүн. 50% деп айтпасам дагы 40% же 30% жеңилдик бериши мүмкүн да. Бирок тилекке каршы азыр андай нерсе жок. Ырчылар баары өзү концерт койгондо өздөрүнүн чөнтөгүнөн же болбосо демөөрчүнүн жардамы менен эле концерт кой болсо, мындай жардам көп эле бериле бербейт да. Сиз ырчылык менен дагы, тамадалык менен да алектенип жүрөсүз. Бул эки тармактын кайсысынан көбүрөөк киреше табасыз? Албетте, көбүнчө мен ушул өзү негизи баштан ырчы болуп чыкканмын, анан кийин эле ошол тамадалык болуп, көбүнчө мен убактым тамадалыкка убактым кетип калды. Чын айтканда, Кудайга шүгүр деймин, ушул тамадалыкты өзүм өздөштүрүп алганыма. Тамадалыкты өздөшкөнүмө деле бир 15 жылдан ашып калыптыр. Ошо жаңы баштаганда албетте кичине кыйынчылыктар болгон. Андан кийин баягы бара-бара дегендей көчөңөлөт деп коет го. Бара-бара кичине профессионал болуп, бара-бара бүт нерсени аркы-беркин билип, үйрөнүп, жада калса артынан шакирттерди ээрчитип келатам деп айтсам болот. Мага көбүнчө ырчылыкка караганда ушу тамадалык жак көбүрөөк мага киреше алып келди деп айтсам болот. Жакшы. Анан өзүңүз да жакшы бир клиптерди тартып жүрөсүз. Клип тартууда деги эле кайсысына көңүл бурасыз? Албетте, мен өзүм клип тартууда баягы ырчылык болуп калбай, өзүңүз билесиз, сизге да кесиптеш болуп тележааттарда иштеп калдым. Эртең менен кефилдерди алып барып жүргөм. Убакыт билинбей эле ошол эртең менен кефилдерди алып барып жүргөнүмө, тележаат иштегениме деле бир 8-9 жылдай болуп калыптыр да, билинбей элечи. Карасам көбүнчө мен өзүмдүн ырчылык өнөрүм калып, ушул теле алып барыш жакка көбүрөөк басым жасалып калыптыр. Анан тамадалыкка. Анан теле ушул эфирлерди алып барып эртең менен баягы ырчылардын клиптери кетип калганда карап, суктанып койчу элем. Мен эмне отурам депчи, эмне мен иштебей атам деп. Ошонун негизинде эки тизигимди бир чогуу кармап дегендей жыл көрдү. Анан ошол чогуу алып кетейин деген максатта
экөөнө тең жакшы эле көңүл буруп келатам. Анан ушул көбүнчө клип тартып атканда эми өзүң деле режиссер болуп калып келсиң да, мисалы камера кандай иштеш керек, кайсы камераны караш керек дегендей. Сөзсүз түрдө клип тартып атканда ушул алар процессин бир сыра мен өзүм көрөм, тартат, көрүңүз дейт, карайм. Эгерде анча-мынча жерлери мага туура эмес келсе, бул жерин алып койгула, же болбосо бул жерди бияка тартсак кандай болот деп кеңешем. Албетте, клипке да өзүнчө клипмейкердин өзүнүн режиссерлук планы болот. Көбүнчө ушул алардын өздөрүнүн идеясы менен тартканга аракет кыламын. Жакшы. Азыркы учурда мындай карап көрсөк, ырчылардын ыр-куржундары бошураак көрүнөт да. Анан бул эски ырлардын ырдалып чыгышына ушул байма-бай ырдалып чыгып атпайбы? Бул эмнеден кабар берет сиздин оюңуз боюнча? Бул кабар мен жеке оюм боюнча эми эски эски ырды негизи жаңылап ырдап аткан бир чети жакшы. Ал жагына көз карашым жакшы эле. Бирок кээ бир ырчыларыбыз эми атын атабай эле коелу, ошол эски ырды бузуп да ырдап койгондар болуп атат. Бул эски ырдардын астында ошол эски ырдын обонун бузбай эле ушундай аранжировкасын кичине мындай заманбап кыла берсин, обонун бузбай ырдаса, анда ал эски ыр кайра жаңыланып, элге кандайдыр бир жаңылык киргизиши мүмкүн да. Ага көз карашым туура эле, бирок эми кечке эле ушул эски ыр менен отуруп албай, бир жаңы ыр менен иштеге аракет кылыш керек. Өзүнүн жаңы имидж, жаңы стили болуш керек. Анан эски ырларды эле мурунку ырчынын кайра эле чаптап эле кайра ырдай берсең, бул кимдин ыры экени билинип эле турат да, автору ким дегендей. Жеке ырчы болгондон кийин, бир ушул элге өзүнүн чыгармачылыгын тарткылайм дегенден кийин, өзүнчө бир жаңылык киргизип, өзүңдүн бир продукцияңды алып чыкканга аракет кылышың керек деп ойлойм да. Ошол азыр мен бирок көбүнчө мурда өзүм ырларды өзүм жазчу элем. Анан акындарыбыз азыр Кудайга шүгүр көп да, композитор деген көп. Убакытты баягы кетирбей, ушу композитор менен баш иштешем. Композиторго кадимкидей акчасын төлөйм, акындарга деле акчасын төлөйм. Төлөп буйрутма менен ошол сөздөрдү жаздырып, ушул эң негизгиси эл тажабай турган, элдин кулагына сиңе турган, анан жөнөкөй сөз эмес, кичине мындай бай сөздөрдөн жазып бергенге аракет кылыңыз деп суранамын. Анан өтө курч сөздөр да болуп кетет. Ошол курч сөздөргө обон чыгарганда анча-мынча баягы түшүнбөй да калышы мүмкүн да биздин угуучуларыбыз. Ошондуктан мен ойлойм, бул эл менен чогуу иштеш керек депчи. Бул эң негизгиси элге жетсе, анан ыр чыкты деп эсептейм да. Жакшы. Ал эми бүгүнкү күндө шоу-бизнесте бул киреши жакшы келип аткандай тойлап да бизге. Анан аны биз албетте социалдык тармакта жеке баракчалардан көрүп жүрөбүз. Анан чын эле шоу-бизнесте киреши азыркы учурда табууга мүмкүнбү? Жакшы табылып атабы эгер табылса, ошол боюнча айтсаңыз. Эми шоу-бизнесте киреше жөнүндө айта кетсем, албетте киреше шоу-бизнесте ким иштеп аткан болсо, мына ошол киреше кирип атат деп айтсам болот. Ким шоу-бизнесте аты бар болуп туруп иштебей аткан болсо, андага киреше жок. Бул ачык эле сөз. Мисалы, ушунчалык элге чыккандан кийин, ушунчалык элге белгилүү болуп калгандан кийин, сөзсүз түрдө ал ушу киреше кириш үчүн киреше кире турган жакшы нерселерди даярдаш керек деп ойлойм да. Анан мен жылдызмын, анан мени эмне чакырбайт деп капа болгондун кереги жок. Сен жылдызсыңбы? Ошо жылдыз өзүңдүн элге белгилүү болуп калгандан кийин өзүңдүн бир продукцияңды элге жеткиликтүү кылып, ушул жаңы ырларды жаратып, ушул элдин көңүл борборунда болуп турушуң керек деп ойлойм. Анан бир ырды чыгарып алып эле баягы элге белгилүү болуп калып туруп, көбүнчөсү жок болуп кетип атпайбы? Ал жок болгондун бирден бир себеби ал иштебей койгондугу да, жалкоолугу кармап, мен эл тааныйт, болду, мен иштебейм, болот ушун мага дегендер бар. Андай болсо, аны эл аз чакырып калышы мүмкүн, баягындай той топторго же концерттерге деп айтабызбы, иш-чараларга. Ошондуктан мен оюмча ушу киреше кире турган болуш үчүн сөзсүз түрдө көбүрөөк эмгек талап кылынат. Анан шоу-бизнесте өзү аты деле айтып атпайбы? Шоу-бизнесте сөзсүз түрдө жакшы элдерге жетем десең, күнү түнү эмгектениш керек. Ооба, маңдай терин куюлуп, ушул күнү түнү эмгектениш керек. Анан чынында эле бизде шоу-бизнесте бул чыныгы өзүбүздүн баягы пешене тер менен тапкан маянабыз деп айтсак болот. Бул жерде эч кандай бирөөнү алдап кетип, же бирөөнү капа кылып коюп, биз андай акча албайбыз. Негизи биз элге кызмат кылабыз, кызматыбызды көрсөтөбүз, ошого жараша бизге майына төлөп беришет. Жакшы. Алдыда да чыгармачылык ийгиликтерди каалайсызбы, Ашбек? Анан айтсаңыз, чыгармачылык иш менен эми сиз ушул кайсыл жактын кулуна болосуз? Деги эле үй бүлөңүз туурасында кыскача маалымат берип кетсеңиз, канча бир туугансыз? Албетте, чыгармачылык жөнүндө эми айттык. Үй бүлөм жөнүндө айта кетсем, мен негизи 6 бир тууганмын. Ошол жаныш иним эң кичүүсү, 2 кыз 4 туу. Апам болсо ушул
биз жаш кезинен баштап өзү тарбиялап чоңойтуп, атабыз эми жаш кезинде эле кайтыш болуп кеткен да. Ошондон атам үйдө, апам үйдө атада болуп, апада болуп, окутуп, чокутуп ушул даражага жеткирген. Апама ушул бүгүнкү эфирден пайдаланып уруксат берсеңиздер, албетте. ушул апама абдан тиземми бүгүп, ийип, тазим этип ушунчалык ыраазычылыгымды билдирем. Айтып коет го, эненин сүтүн эч качан актай албайсың деп. Биздин маңдайыбызга апабыз бар болуп эле күлүп жайнап жүрсө эле болду, оорубай. Апа, сизге чоң рахмат. Ушундай даражага жеткиргениңизге. Өмүрлүү болуңуз, ден соолукта болуңуз деп жакшы тилектер айта кетейин. Анан дагы кийинки сурооңуз негизи эле ошо бир туугандардын арасында сиздерде дагы мына Жаныш байке аралашып жүрөт. Анан экөөңүздөрдүн кичинекей кезиңиздерде ошол музыкалык мектепте тарбияланганыңыздарды интервьюларыңызда окуп калганыңыз бар. Ошол учурдан айтып берсеңиз. Ал учурда абдан кызык, жакшы суроо бердиңиз. Ал учурда жөнөкөй тил менен айтканда ушунчалык бир сонун бир тарыхта калчу күндөрүбүздүн бири экен. Жаныш 1-чи класска келген, мен 3-чү класска келгенмин. Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп, интернат. Мына ошол жака азыр эле апам жөнүндө сөз кылып кетпедимби? Ошол апам бизди ушул бала эки бала, башка балдар окубаса дагы ушул мени эки балам окусун деп биз болушунча аракет кылып окуткан экен да. Өзү жалгыз бой болуп, атабыз эрте кетип калып, ушул кийим кече деген нерсе бар, барып келип самолет менен расход деген нерсе бар, билетин баарын алып, эптеп ушу айлыгын алып эле, ыйлактап эле апам азыр айтып берет, мен ыйлап эле жүрчү элем дейт. Баягы айылдачы, эми бригадир болуш деген да. Ой, мен балдарыма барышым керек, каникул болуп калды, алар жалгыз калды, алып кетишим керек, менин акчам бергиле, кичине кошуп бергиле деп эле ыйлап эле жүрчүм дейт. Бирок Кудайыма шүгүр дейт апам, ошол баары менетим кайтып келатат, мен ыраазымын дейт да. Анан бизге кулагыбызды кое берген экен, ай балдарым, окугула, мына силерди окутам деп канча нерседен калдым мен. Мына 4-1 туугандарыңарга эчтеке көргөн жокмун. Баарын силерге экөөңө берип атам. Эми мен уят кылып окугула деп ошентип апабыз окуткан экен. Кулакка мээге куй бергенчи кой апам ушунча окутуп атат. Окушубуз керек деп ошону аракет кылып бүтүп, анан консерваторияны да бүтүп, азыр эми Кудайга шүгүр, өзүбүздүн наныбызды таап, жеп келатабыз айтсам болот да. Жакшы. Ошондуктан бул эми жөн эле билим алып, жөн эле мындай окуп кетиш бул кыйын экен. Ага түрткү болуш керек экен. Бул түрткү албетте ата эне деп коет ушул. Бизде ошо боюнча апабызда абдан мээнети чоң деп айтсам болот да. Жакшы. Айтсаңыз, Байыш байке, негизи эле баардык адам кыялданат. Андан кийин уктаар алдында эмнени кыялданып уйкуга кетесиз, мисалы кече? Уктаганда эми адамда ар кандай кыялданып кетиши мүмкүн. Өзүнчө бир бактылуу күндөрдү элестетип, дагы эртеңки күнүм да кандай бир ушундай жакшы күндөр болсо экен дейсиң да. Эми адам баласы эч качан өзүнө жаман нерсени каалабайт да. Ошо жаман нерседен Кудай өзү сактасын деп мындай өзүңө жакшы нерселерди айтып деп турган уктайсың да. Мен көбүнчө кыялданганым эң негизгиси ушул заманыбыз тынч болсун дейм да. Элде болсо бизде болот. Дайыма ошо жакшылыктар болсун, ошо элдин кызматында жүрө эле ушундай бири-бирин жек көргөн, бири-бирине ушундай жаман нерсени каалаган нерселер болбосун дейм да. Анткени азыр өзүңүз көрүп атасыз, бизде ушундай байма-бай интернет, соцсеттерде канчалаган мисалы жаңылыктарды көрүп турасың. Анын артынан негативтерди көрөсүң. Улуу киши болобу, кичүү киши болобу, баягы белгилүү, белгисизби, айтор, билип билбей, баягы хейтерлердин ушу жазган негативный баягы эмелерине мен өтө мындай нааразы болуп кетем да. Ушул эмнеге жазат, ушунча убактысын эмнеге ошо кетирип атат депчи. Ошол нерселерден кичине алысыраак болсок деп ойлойм да. Ар бир адам өзүнүн жумушу менен алек болуп эле бир ийгилигин издесе депчи. Анткени андан эч кандай сен пайда таппайсың да. Туурабы? Ошондуктан жакшы жака умтулуу да. Менин максатым ушу элибиз жакшы жака умтулуп, жакшы нерсени көрсөтүү деп эле ойлойм. Жаман нерседен алыс болуңуздарчы деп сурамакмын да. Түшүнүктүү, жакшы Байыш байке. Албетте сизге бүгүнкү эфирге келип, ушундай бир жакшы, жандуу маек куруп бергениңиз үчүн рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да болсо биздин эфирдин эшиги сиз үчүн дайыма ачык. Сизге эркин микрофон. Рахмат, эми бүгүнкү биздин Говори ТВ телеберүүсүндө дагы маегибиз абдан кызыктуу болду деп ойлойм. Мага жакты, чынында ичинде да аура дагы абдан жакшы экен. Биринчи жолу балам экөөбүз эксклюзивдүү интервью бердик деп ойлойм. Анткени балам экөөбүз эч жака барган эмеспиз, өзү эле барчу элем. Ошондуктан атайын ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергенге сиздерге да чоң рахмат. Сизге болсо булбулдай болгон үнүңүз өчпөсүн. Дайыма ушул шоу жатындыр эмес, ар кайсы сферадагы конокторду алып келип студияга жашынакай маалыматтарды жеткирип турганга аракет кылабыз демекчимин. Ийгилик болсун. Ал эми жалпы кыргыз элиме ошол тынчтык каалаймын. Заманыбыз тынч болсун. Бөөдө кырсыктан алыс бололу, ушак нерселерден да алыс бололу. Эң негизгиси өзүңдүн жашооңду өзүң оңдоп, жакшы бир ийгиликке жетишүүнү гана каалаймакчымын.
Ал эми сиздерге чоң рахмат. Кудай буюрса дагы чакырсаңыз, биз көп келгенге аракет кылабыз. Рахмат сизге, Байыш байке. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей Говори ТВ маалымат агенттигинде Лайфхак шоу программасында бүгүн белгилүү ырчы, маданияттын мыкты кызматкери жана ошондой эле таланттуу алып баруучу, айтор көп кырдуу талант Байыш Момунов жана анын уулу Байел болду. Ал эми кийинки Лайфхак шоу программасынын кезектеги чыгарылышынан амандашканча саламатта туруңуздар.